Мен биринчи суроом Эдил Жолдубаевич, тышкы миграция боюнча бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде маселе курч. Тышкы мигранттардын эмгек менен камсыз болуусу кандай жүрүп жатат? Алардын ден соолуктары кандай? Алардын укуктук базасы, укуктук консультация берүү бөлүмдөрү, Тышкы иштер министрлигине нараазычылыктар бар. Ошондой эле айрыкча Турция же болбосо Россияда иштеген мигранттарыбыздын укуктары корголбой жатканы боюнча суроолор көп. Мен биринчи суроом Мекен карт деген программа боюнча оюңузду айтыңызчы. Курматтуу Шадек Карыбекович, айтылган сөздөрүңүз баардыгы жүйөлүү, негиз бар. Ошол боюнча иш жүргүзүлүп атат. Мекен карт боюнча мына жаңылбасам 2 апта болду. Значит, тийиштүү токтом кабыл алынды. Азыркы учурда баардык биздин мурунку мекендештерибиз сыртта жашап, алар гана эмес, алардын балдарына дагы, неберелерине чейин ошондой укук берилди. Кандай укук? Кыргыз жергесине кайтып келип ушул жерде турабыз десе, кандайдыр бир менчик алууга, жайгашканга, керек болсо жер менчигине чейин, мен азыр жаңылышпасам, аларга өзгөчө атайын, аларды биз чет өлкөлүк кылып чанбастан, значит, аларга ушундай кеңейтилген укуктар берилип атат. Бирок жалгыз эле бир маселе болду. Ал ошол мекен карттын, значит, ошол мекен карт үчүн ошол өзгөчө статуска, значит, төлөм боюнча, анан азыркы учурда 2000 сом деп бекитилип берилди. Ошол 2000 сом деген, бирок албетте министр кабинетинин кээ бир мүчөлөрүнүн арасында аны жок эле дегенде 10.000 сомго жогорулатсак деген да пикир бар. Бирок азыркы учурда 2000 сом деп бекитилди. Мекен карт азыркы учурда ишке киргизилди десек болот. Бул 21-жылы сентябрда күчүнө кирген мыйзам эле эмне үчүн аткарылбай келет ушул күнгө чейин? Ушул токтом ушул азыркы учурда кабыл алынды, бекитилди. Ага чейин бир канча мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек болчу экен. Анткени ошол мекен карт берүү боюнча мамлекеттик кызмат деген ошол мамлекеттик услугалардын тизмесине киргизилип, бекитилип, анын өлчөмү да өзүнчө дагы талкууланып бекитилиши керек болуп калды. Ошондон улам. Так эле айтып койбойсузбу, ошол мыйзам чыккандан бери ошол жерде отурган бюрократтар, ошол жерде отурган чиновниктер, Тышкы иштер министрлигинде отурган өзүнүн адисине дал келбеген, бул ишке кылы кыйшайбаган инсандар эле отуруп аткарбай атты депчи. Бул биздин мигранттарыбыз Кыргызстанга келип, чет өлкөнүн граждандарындай жүрөт экен да, гражданиндей. Буну биз беришибиз керек, жана алар келгенде ээн эркин жүрүш керек. Өзүнүн өлкөсүнө келип алып, анан эч бир укуктарга ээ болбой жүрбөстөнчү. Экинчиси, мына ал жерде иш менен камсыз болуп туруп, бирок айлыгын ала албай жүргөндөргө кандай жардам берип атат Тышкы иштер министрлиги? Иштеп, бирок айлыгын ала албай атат. Кантип коргоп атасыздар укуктарын? Мындай маселелер болуп атат, бул өзүбүздүн Ала Тообузда да болуп кетет, ушундай жагдайлар көрүнөт. Бирок албетте даттанып барчу органдар биринчиден ал жерде, ошол эле Россия Федерациясына алып келсек, ал ошол жергиликтүү, ошол Россиянын мамлекеттик органдары. Анткени сиздер билесиздер, биз Евразиялык экономикалык бирикмеге мүчө болгондон кийин бизде ошондой миграция эркиндиги, биз тең укуктуубуз. Аякта конок эмеспиз, биз аякта тең ата болуп, ошол эмгек рыногуна катышабыз. Ошондуктан билесиздер, башка туугандардан айырмаланып, биздин статусубуз эми жок эле дегенде кагаз жүзүндө бизде өзгөчө болуш керек. Ошондуктан бирден бир ал жерде албетте биздин ошол партнер мамлекеттин органдары, тийиштүү органдары укугуна болушуп, ошол жөлөк болуп, аларды корголош керек. Бирок албетте биздин элчилик, консулдуктарыбыздар бар, ал жерге да кайрылып атат. Бирок мына сиздер менден жакшыраак да маалыматтарыңыздар бар. Ошол жерде 100 000 деген, миллиондогон калкыбыз бар деп атабыз. Ал жерде ашып кетсе бир 10 чактыдай киши иштейт. Ошол жагынан дагы биз албетте бир консулдарыбыздын
элчиликте иштеген адистерибиздин санын жогорулатсак болот деген да ойдобуз. Урматтуу Эдил Жолбаевич, биздин токтом бар экен Жогорку Кеңештин 16-жылы кабыл алган. Кыргыз Республикасында чет өлкөдө каза болгон, Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө каза болгон жарандардын денелерин бекер алып келүү камсыз кылынсын деп. Ошол канча дене келди биздин мамлекетибизге чет өлкөдөн, айрыкча Россия Федерациясынан, мамлекет тараптан камсыз болуп барбы сизде маалымат? Бул сөйөктөр боюнча азыр маалыматты орун басар Азизбек Маматович Мадмаров берет. Урматтуу Шайлыбек Кырбекович, бул тапшырма аткарылган 21-жылы 540 бизге ушул бизден жарам болгон каза болгон жарандардын эмеси жеткирилген. 540 мамлекет тараптан камсыз болду. 45 миллион акча, 45 миллион 270 миң акча сарпталган бюджеттен. Январдан майга чейинки аралыкта 258 дагы алып келинди. Аларга 25 миллион сом акча сарпталды. Бул иш мындан ары улантылат. Себеби бул боюнча тиешелүү чечим бар. Сиз кандай ойлойсуз? Мына ошол жерде патриоттор, ошол жердеги диаспоранын өкүлдөрү биз дагы жөнөтүп жатабыз дейт да. Мурун ушундай болуп келген, бирок билесиздер, бул жаңы мыйзам боюнча силер өз убагында реакция бересиздерби ошондой учурда? 29 январда 21-жылы жаңы бийликтин тарабынан ушул толугу менен мамлекеттин мойнуна алынып атат да. Президенттин указы чыгып атат да. Түшүндүм. Экинчи суроо, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Россия Федерациясында Москва шаарына өкүлчүлүктү материалдык техникалык базасын күчөтүү жөнүндө штаттын саны көбөйтсүн деп токтом чыккан экен. Биздин ички иштер министрлигинин штаттык базасы көбөйдү анан Россияда. Ушул токтом аткарылды? Канча көбөйдү? Кандай камсыз болуп атат материалдык техникалык базасы? Биздин ал жерде ыйлап аткан, бирөөлөр тарабынан чабылып кетип аткан, кордолуп аткан, абийири кордолуп аткан мигранттарыбызды кантип коргоп атасыздар? Мамлекет тараптан. Коеюн, Шайлыбек Карпекович, биринчиден ал жерде мигранттарыбыз, ал жерде биринчиден албетте ошол биздин партнер мамлекеттин тарабынан камсыздалышы керек дагы, корголушу керек. Тең ата ошол ал жердеги мамлекеттик органдар канча орус жарандарына күйсө, ошончо эле биздин жарандарыбызга күйсө. Ошон үчүн биз союзбуз, ошон үчүн биз союзга киргенбиз. Албетте биздин өкүлчүлүктөр бар, маалымат топтоо. Демек биздин 1 миллиондон ашык жараныбызды алар коргоп бериш керек. Сиз эмес. Эме ошол так маалыматты мына ички иштер министрлиги берсин. Рахмат. Уруксатпы, Шайлыбек Карбекович, министрдин орун басары Абдиев. Россия Федерациясында биздин МВДнын өкүлчүлүгүнөн 5 биздин кызматкер кызмат өтөдү. Азыр кезде толук кандуу деген материалдык техникалык жактан камсыз алган. Акча маянасы биздин ушул жерде канча акча маяна алса, ошондой эле маяна Россия Федерациясынан алынат. Андан сырткары ошол жерде иштеп жаткан биздин кызматкерлерге ижара акысын биз бул жактан төлөп беребиз. Маалымат бере кетсем, биздин жарандардын укуктарын коргоо боюнча толук кандуу жумушту алып барышууда. Отчеттук мезгилде карап көрсөк, 5 бир да жаранын укугу тебеленген жок, бардыгы кандай болуп жашап атат деп токтотуп коюңуз анан көрү. Жок, Сиз билесизби бүгүнкү күндө, кечиресиз. Билесизби бүгүнкү күндө канча адам айыпсыз ошол жерде түрмөлөргө кирип кетти? Шайлыбек Карбекович, азыр кезде деген 1834 биздин жаран Россия Федерациясынын түрмөлөрүндө жазасын өтөп жатышат. Кайсы статьялар менен? Бул статьялары бардык статьялар боюнча бул жерде деген адам өлтүрүүдөн баштап наркотик баңги зат ташыгандар боюнча чейин эң көп болгону бул урдоолор боюнча деген түрмөдө жазасын өтөп жатышат азыркы кезде. Алар боюнча биздин представительдердин кызматкерлери такай жолугуулар өткөрүп, адвокат жалдоо боюнча, юридикалык жардам берүү боюнча жумуштарды өткөрүп жатышат азыркы кезде. Мына жерде 3-чү жазылып турат да, Россия Федерациясында Казакстан Республикасынын эмгек мигранттарды бекер юридикалык жардам берилсин, берүүсү камсыз кылынсын деп токтомду. Ушул камсыз кылынып атабы бекер? Эгер кылынып атса, канча мигрантка бекер юридикалык жардам берип, юридикалык мындай билимин өркүндөттүңөр? Асан Үсөн деп айтып бериңиз, канча адамга юридикалык жардам берилди? Урматтуу Шайлыбек Карбекович,
биздин представительдер 2021 жылдын эсебинен 5005 консультациялык жардамдар берилген. Буларда деген 4587 телефон аркылуу кайрылып ар кандай даттануулар боюнча 418 башка даттануулар боюнча. Буларды бөлүп кете турган болсо консультациялар боюнча 35% бул жарандар бизге кайрылуулар боюнча эмгек акын төлөбөй коюу, уурлук, зордукту, тоноо, буза талап боюнча факттар боюнча 25% бул миграциялык мыйзамдар маселеси боюнча кайрылып жатышат. 10% Россия Федерация аймагына дайынсыз жолгондор тууралуу, 10% бул COVID-19 коронавирус инфекциясы учурунда кайрылгандар, 7% жарандын санын аныктоочу документтердин жоктугу боюнча, дагы 7% бул турак жай, үй бүлө жана башка мыйзамга тиешелүү маселелер боюнча кайрылган. Ушулардын баардыгы бизден акысыз бул деген юридикалык жардам көрсөтүп жатат биздин кызматкерлер аркылуу. Түшүнүктүү, рахмат. Элжолбаевич, кийинки суроом. Чет өлкө ошол МИДте канча адам иштейт бизде? Мына Россия Федерациясындагы элчилигибизде. Бул азыркы учурда акыркы маалыматты биздин Айсбек Онатович, биздин Россия Федерациясында жалпы элчилик консулдуктарыбызда канча киши иштейт? Биз жалпы Россия Федерациясында элчиликтин 7 бөлүмү 7 шаарында, андан башка 2 башкы консулдук иштейт. Аларда 9 консул бөлүмүндө 9 дипломат, андан сырткары 15 технический работниктер. Түшүнүктүү, мен кийинки кесиптештериме дагы берейин, суроолорду берсин. Мен акыркы суроом, Элжолбаевич. Мен дагы берем, бирок кийинки курукта дагы суроом бар. Бирок кийинки суроом, азыр бүгүнкү күндө ал жакта иштеп аткан мигранттарыбыздын пенсиялары кандай болот? Билесиздер, Кыргызстандан ошол Евразиялык биримдикке киргенибиздин бирден бир шарты жана ушул социалдык фонд жагынан болгон биздин пенсиябызларыбыз ал жерде кадимкидей чектелип, чегирилип, ошол жерге өздөрүнүн эсебине эметилет. Толук маалыматты Гүлнура Маратовна. Сиз өзүңүз жооп бересизби? Баарына бири-бирине берип. Сизге суроо берип атам. Мына министрлер кабинетинин орун басары катары. Россияда иштеген мигранттарыбыз бизден пенсия ала алабы? Россияда азыркы учурда Россияда 737.929 биздин жараныбыз бар. Ошолордун арасынан мына билесиздер 21 жылы уруксатпы? Расмий турда миграциялык каттоого жүргөн. Анткени миграциялык ошол пенсияга катталыш үчүн сөзсүз түрдө миграциялык бийликтер менен учетко туруш керек. Урматтуу коллегалар, сиздер да билесиздер, бир канча биздин жарандарыбыз, алар ошол чет өлкөлүк паспорттары менен да жүрүшөт. Алар дагы азыркы, бирок алар биздин тарабыбыздан баары бир Кыргыз Республикасынын жараны катары эсептелет. Бир маалымат айтып коюңчу, акыркы депорт болгон канча сан азыр мигранттарыбыз? Кара тизмеге кирип калган. Бул маалымат сиздердин комитет төрага намына берилген. Мына жыл сайын алар өзгө жалпы айырмаланып турат. Жыл сайын 1,5 миңдин тегерегинде болчу, акыркы жылдары азайып келатат. Мына бул 1,5 миңдин тегерегинде келип турчу. 45 миң деп атат да. Жок, жалпы саны боюнча азыр, урматтуу коллегалар, бул маалымат мына. Элжолбаевич. Значит, биякта мындай сан болуп турат. Мисалы 2018 жылы Кыргызстанга 1857 адам ушундай депортация болуп келген маалымат бар. 2019 жылы 1165, 20 жылы 361, 21 жылы 1082. То есть азайып келатканын байкасаңыз болот. Бирок 4 айдын ичинде 680.